Сабиз баасы боюнча чүйдүн 3-4 ишкерине карата териштирүү жүрүүдө. Сабиздин баасы жогорулап кеткенине байланыштуу Чүй облусундагы бир нече ишкер боюнча териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу 17-июнда парламенттин агрардык комитетинде маалымат берип жатып, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков билдирди. Бул жерде кызыл кулактык бар. Чүй облусунун 2 зонасында 3-4 ишкер бар экен. Жергиликтүү бийликтин жардамы менен ошол боюнча иштеп жатабыз. Териштирүү жүрүп, материалдар топтолууда. Жакынкы убакта органдарга өткөрүп беребиз. Кыргызстанда соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыккан. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги сабиз кымбаттап кетиши сезондук гана көрүнүш экенин 16-июнда билдирген. Салам медиа, Баткен. Булак Азаттык радиосу.